azır eskerti olsa. Çok Canan sulanı versene. Putin baldarından da zaman kataydı olmaz. Bu nege maşını aydap жүрөт? Sen eğer cumuşun çok olsa nege maşını aydap жүрөт? Sen al cumuşun çok duruyor. Bu kimli nesene bezin aydap жүрөт? Sen özün aytkan duruyasın. Cumuşum çok hazır. Dura tender жүрөт, cumuş çok деген duruyor. Yok, biz cumuş deyakta, Bişkekte kılotuz biz cumuş. Bir yerde sadece deyakta nege aytты? Bint aytты. Akçаны kotordu dedi. Akçаны kotordu. Bırak kotorgonu menen. Az içeminde birdeke taşko kotordu tura. Alın az. Толук kotorulada belkesi. Sizlerdi maşina daylandırır. Толук ay sayın kotorulada taksa. Эми которсам мында кеттим башы. Биз мында талап коебуз. Акчаңызды которсоңор. Биз азыр боюңга келе турган эмени Моуженге келе турган акчаны. Бизге толук зарыл бекер этинен чыгып моюңга өкөм беттеш бериле бизге. Биз жабырдан күттүк ошочу. Барсак киреди бул жок деп болбосочу. Сен башка менен деле доңгортуп киреди түттүк болгонго мүмкүнчүлүк бар да. Мындай кылгай. Мындай кылсаңар эми. Үйдө отуруп жолду жок боло бербегиле. Бери кылгыла. Куан угуптурсаңар. Акча калышып отпошун. Ай сайын берилип отурсаңар. Угасыңарбы же укпайсыңарбы? Үйдө отуруп жолду жок болбойчу, мурункучу. Ушекинин баары мурунку күнү ушу жерде 5-6 ар бир айылда лидерлер чогулупчу. Ушу министр транспортуна биз чакыртып атабыз. 5-6 мынакей. Уюштуруучулар мына биз. Анан бүгүн азыр мо экспертти коколоп эле сен жип менен момту өттүң деген сөзчү. Сен жигиттик сөздү айтпай атасыңар. Любой киши сенен катып айтат. Нормально сүйлөсөңөр ай, берчи. Бүгүн келип алып анан калп эле сен машинага мага ташыргы деп. Эмне личный счет тусмайт детесиңер. Токтоткула мындайыңарды. Мына азыр министр келет, маселени кабыргасынан коюп, нормальный чыгып сүйлөгүлө. А буларда эмне күнөө? Мисалы үчүнчү. А бул айдайт, ушул келип алып, өкөнү келип алып, коколоп атасыңар. А бул эмне коколобойсуңар? Бүгүн уюштуруучулардын бардыгын жооп, биз уюштуруучулар жоопко тартылбайлы. Тура. Биз мынакей, биз уюштуруп атабыз. Анан эгерде не дай бог, эгерде эркектен ушундай кырылышып, момтип чокшолой берип турган болсоңор, мени алып барып камап салат. Андай болбойт. Болду эчтеке болду. Бул жерде сиз багы кеттиңер, ушул жанагы беттечилип беттечилип. Тура. Эми сөзүн коголачы. Ай, ясыжеге бери уктурубуз, бери уктурубуз. Антип бөлүнөрсөң анда боюнча туугандар. Демилгечи топтун жетекчиси деп мына Aslı Ejekebиз менен Замирди шайлаганбыз. Ошол экөөнү баш ээле туугандар. Орто жолдон ар кимиси келиптир, ызычы чыгарып мына провокатор болуп кетиши мүмкүн. Тынч. Биздин негизги максат жолубуз оңолуш болду, башка требование жок. Мисалы бүттү, абес кылып койдуңар. Канча машина сотто турат? Далай машина сүрүп тебелет. Ошону бизге түзөп бергиле, ташап бүттүк. Бул бир. Экинчи айталык. Сусамыр арал жолунун бир да жолу караган жок. Бир да жол түзүлгөн жок. Мунун каралган акчалар кайка кеткен. Көзөбөлгө алыңыз. Кана помощник жазбайбы? Эмнеге жазбайлар? ДДХнын директори жазбайсызбы? Ушуну баарын карап эле. Арал эме тиги Сусамыр арал жолу вообще түзүлгөн жок. Бир машина да өтө албай калды. Мендей жолго таштап түштү жолго. Биз деген мындайынан да кетсек болот, жолду карап. Айласектер бияк болбой калганда биягы менен жүрчү элек. Биягы да каралбай калды. Туура сиз. Анан биз неге каралбайбыз? Биз элбиз да, туурабы? Сөзсүз шайлоого керек эмеспиз да. Биздин көмүрүбүзгө керек эмес да. Ушул көмүрдө, ушул каракечиде бүт карелерде бүт баары ушул 7-нчи этажда турат. Бүтүн баары бүт ушул 7-нчи этажда турган жұмыштар асты түрмөгө камалып отурушат. Бүт байларды. Ама аралда посуңарды же алгыла, бул силердин прямой караган укуңар бар экен. Же алып таштагыла, кереги жок. Биз өзүбүз габаритный койчу. Же болбосо, вес конкретный койсун. Анан жаанда жолду чоң машиналар өтүп тосуп берди. Жаанда бирлөө жаанда түйрүп салып атат жолду. Монт салып атат жолдун баарын. Bunu şunları karap ergile. Anan türtüp koyup, moğunday taşlar kılap. Mınake konsultatın başlasan dalay aynegine taş deyiptim. Jaman katay deyip buyuruk. Katay dagan baldı. Ak pikap. Bul bir. Dura taksitler ederiz. Al elin talavı. Biz aydayız. 60-70 normal skoruz. Misalı. Uşul jolların bana karap ergin seçem. O abesinin bana tüzüp beringin. Janagı Reykan menen meclistin janında başka andıda. Bütün atkan jerde var. Kıtaylar jasap atat dedi. Bирок биягына абес түпер койду. Эми айда жөгүш чалын чыкса соголбойт. Ошол жерде карап бериңиз. Сиз барыңыз. Сразу эле 2 сааттан кетип калбаңыз. Сиз чечип бериңиз ушул жолду. Акимди көрө элек мына азыр көрөм. Аким жигит келгенде 4 жыл. Эми качан башталат жол? Ошого жооп берип койгула. Секретарь чечип жооп. Качан башталат жол? Качан бүтөт? Мына ушул талап. Биздин талабыбыз ушул. Биз жумгалы эле чыкпайбыз. Эч кимге мишет этпейбиз. Шайлоосо шайлоңор шайлап беребиз. Бизден эмне зыян тарткан болсо айтып кыламын.
Biz navrot sizlerden çoğundurdan hökmetten ziyandı biz tartotuz. Bizden sizler emas, sizlerden biz tartotuz. Nege şalakılığınlardan, iştebegендигиңерден. Uşul mına. Ketine Uşul emek kettin gelin. başı. Bazen bir yaktıkını koyuyor. Koya durunguzlar asakal. Yaktı oğlum, Salam aleyküm mistirler anaş doğalı. asakal. Men atım Muhan. Gemirisi İsim karşıtsız da tora hakim. Жомгалдын жолунун созулушуна тендер учурда эки компаниянын арасында тандай албай чаптылар. Чайнар Аут менен Кара Балтаны салып аткан компания. Asıl denge. Bir yerde mınday gel. Өкмөт башчысы келгенде июльда деп айтып кетиштиле. Tartış gerek. Ошону аткарышпагандыктан эл чыгып атат. 44 rayonunda жетөө болса эң начар жол биздики. Ошону айтып атам. Чынын айтканда. Жанагы деп келди эмес начальниги. Коя турбайсыңар. Эми азыр мынакей Деу келип, толук азыр келет. Туруп турбайсыңар. Эмиши мынакей азыр Деунун начальниги келет, аким келет, зам губернатор келет, биздин местный чиновниктер келет. Эми коя турбайсыңар. Келсин, шашпагыла, болбогула, коя турбайсыңар. Эмне болуп атасыңар? Эми жаңы эле чогуу атабызбы? Эмне силерге басып кичинесиз? Коя турбайсыңар. Эми силерсиңер. Жумгал району 2021 жыл 21 июль. Көрөтасыздар өкүлдөр, интернаттын өкүлдөрү келип атат. Азыр эл менен жыйын болот. Эл абдан наразы жолдун абалына. Жаштар жүрөт. Fevral ayında. Siz anda Jogorku Kengеште sessiyada oturup kalgansız. Ошондой. Анан көчөнү чогуу келе атып, сиз менен чогуу келип, толтурган маалыматтарды айтып келели десек, сиздин жаныңызда орун бош эмес дегендей кылды помощнигиңиз. Советникпи? Ошо. Сен эмилсиң да? Помощник. Жакшы. Азыр өтө эле көп сөздөрдүн баарын тең маалыматтарды сизге жеткирмек. Сиз азыр жерде калса колдон келишинче айтабыз дечи. Азыр бор эки эмелер келе калсын. Артта дагы кечигип аткандар бар экен. Саат 2 болуп калды, бирок эми ошол жана аким келип атат. Биз келип калыш керек. Не болуп калды? Азыр мындай толук турганда, мындай кылалы. Демилгечи топтун жетекчиси Асыл Эжекеевич менен бул замирди сайлаганбыз. Ушул тартипти сактап ушуга баш ийип бериңиздер. Ушул кишилер сүйлөйт. Анан кийин сөз бергендерин баары жазып койгон. Жазылып алып эле мындай порядка кылып өзүбүзчө бир жакшылап билмер Огурмай экен келиптир. Суроолор эң биринчи бул кишилердин сөзүн угалы. Бул кишилердин сөзүн угалы. Анткени эмне үчүн дегенде биз барып каттап өткөндө 1 июлдан баштап жолубуз башталат деген мына. Жол 1 ага чейин июнь айында тендердин баары бүтөт, условияларын баары тең Азия өнүктүрүү банкы менен бүт чечилет деген сөз болгон. Кийин премьер-министр келгенде дагы ошондо айткан 1 июлдан баштап башталат экен, бүтөт деген. Азыр июлдун аягынан тарапат. Жолдун көйгөйүн көрдүңүздөр, өзүңүздөр келип атканда өтүп көрбөдүңүздөрбү? Эми өзүңүздөр ошо жолду да карап турасыздар. Эми качан болот? Жумуш иши качан башталат? Ошого биринчи толук маалымат берип кетиңиз. Ошо биринчи азыр келсин, анан сөз баштап өткөндө сизге сөз берет. Бар, жаштар келаттыр. Дыйкандык жигиттер келди. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Bilmem Ogurmay eкен. Maşa sanı içken, bayağı telefon aldı.
Жолда ушундай болгон, деди сорамыз болуп жатканыбызды айткан. 10 миллион сом каралыптыр, Министерство транспортунун баягы тендерден учкан компания жолду баштагыч чапты, 10 миллион сом каралыптыр. Ошо 10 миллион сомдун караңыздар, эчкеме жакшы иш болбой атат. Жол жакшы түзүлбөй атат, жакшы иш алып барбай атат, бияктын деуун ишилери. Деп, анан 10 миллион сомдон 10 тыйын желчи болсо, айткан биз жедирбейбиз. Ушунча талап кылыптыр 10 миллион сом котортканбыз. Азыр жолдо абалы начар болуп атат. Жезе силер сотко берин деп айтканбыз да. Ошо Жумаш Асанович мен атымды да жазып калган, бүт баарын жазып калган. Андан кийин Зарылбек азыр эле айта берейин, мен бир мисалы үчүн Жумгалдын эл үчүн эметем да. Зарылбек деген жактын директори айтыптыр, мен бир туугандарына чейин чыкты, иниңди кой деп койду. Бул не деген акмакчылык? Значит, бул доказывает факт, что биз жегендигин үчүн. Чынбы? Жолдун акчасын жеп салган үчүн. Биздин расчет боюнча азыр толтура неме кылдык. Биз канчадан бери жазып атабыз? Канча трактирдин канча иштегенин, сүрүлгөн ишин, аткарылган иштин эмелеринчи, канча расход кеткендерин визуально жазып атабыз. Даже ошондо жазганда да ар бир 20 кишиге 20 миң сомдон айлык деп жазганда дагы ошондо 1 апрелден баштап 1 миллион сом кетти. Анан бул жигит эмелек бир жигиттен айттым, эксперт дейт, 6 миллион сом котордук дейт. 6 миллион сом 5 миллиону каякта? Биздин расчет боюнча 1 миллион сом жок болуп атат. Аткарылган жумуш боюнча. Мындай экен. Туура сиздикин айтпаңызчы. Бизде бирде грейдер иштеп өткөндө, бирде пагуш иштеп өткөн. Бир гана грейдер бар экен, аренда экен алда. Ите эски алда. Bir gün иштейт, 5 күн жадап ушерде бузулупту. Көрүп атасыз, мен күнүгө ошол жолдо жабырып аткан балдардын бирин мен күнүгө каттайм ишкеке. Мисалда, бул бир. Экинчи бияктагы металлодо турган грейдериңерди алгада бизге эң слабый, эң начар жол бизде Жумгалда. Ушуга биз жаңы техникалар карап бериңиздер. Биз талап бул. Элдин атынан, Жумгал элинин атынан. Могу деуңарды алмаштырып, бизге картаң эмес, схемасын бүт алмаштырып, жаңы коюп бергиле. Калганын сот менен өзүңөр бүтүрүп алгыла. Жаш балдардан. Бухгалтердин чейин, инженердин чейин жаңы коюп бергиле. Биз тажадык уже. Мына мен ушу 20 жылдан бери мен күнү түнү ушу жолдомун. 20 жылдан бери. Мына моюлда аксакалдар да бар. Алды 74 чыгып калды. Айлабыз кетти уже. Биз шордел экенбиз Жумгал эли. Бир каралып койгон жок. Келет мына аксакал туруп өткөн Талканды мен аябай сугунман. Мындай болбойт. Бизге жаңы техника карды, тез аранын ичинде. Бизге аренданын кереги жок, акчабыздын көбү арендага кетти деп айтып атат. Биз барганбыз жаңы. Мына 120 километр ашып кетсе, эсептеп кетсе 90 километр жерди жасап берип койсо болот да. 70 эле километр бизге грунтовый жасап берип койсо калган эптеп тарта берет эле көйгөйдү. Биз ташап бүттүк ушуну. 4 дөңгөлөк алабыз. 4 рейстен дөңгөлөк жарабай калат. Мынакей берде консультанттын да несилам. Ушул жолду карабай коюшкан. Ушул киши да түшөдү да. Мына ушул киши. Момдолгон шибинкалар төгүп салды. Биз дөңгөлөк алгыбыз эле келбей калды уже. Айлабыз кетти. Майдын кымбаты бул болсо, запчастын кымбаты тиги болсо өзүңүз көрүп атасыздар. Жип менен келет аса жип менен кетет экенсиңер. Биз айлабыз кеткенде тетигире кирип, жанагы жип менен жана пикапты биз пояка токтоттук койду. Ошонун расходуна ушул жол сөттүрөлдү айтып атканбыз да, ушундай болуп аткан. Антпеш керек эже. Сиз карап бериңиз. Сиз болуңузга көп эле убакыт болду эже. Жаңымын деп айтпаңыз, мен жаңы келдим деп айтпаңыз. Сизге талап, күнүгө ушул жолду карап бериңиз. Жума сайын карап бериңиз. Талап бул. Болбосо күз келди ат мына. Жумгал эли боз үйдү тигип түшөнгө жатабыз жолго. Өткөзбөс, бир тогло көмүр өткөзбөгөнгө мына Жумгал эли уже кыжырылып бүттү. Бизге көмүр болбосо каралбай эле калмак экенбиз да. Бизге токол аялдын баласына да жаман мамиле кылып атасыңар, өкмөттөгүлөр. Минтра силер өзгөчө ушуну айталы. Биз ташап бүттүк ушуга. Бизге жаңы техникалар карап бериле мына. Бул техниканы келгенде ошо давно утилге кетиш керек болчу. Министр замуу менен келиптир. Бизге жарабай эң слабый жол биздики. Эң артта калган район биздики. Белки замминистрдин аркы жеке министр район бар деп атасыңар. Жер топлоктор туурабы? Эң начар. Мен Марат Моторбаев, Жарандык актив. Не болду? Кайсы бедес? Бул объездной вылпелди күнүнө могул көпөрө толду. Могул турганна мынакей Соронбай баштырып президент болгондо башталган. Соронбай кетти мына. Ал киши да бир şey эткен. Бул да афристин бири экен. Тажадык биз. Мынакей объездной жол жасап берип койду бизге. Машинаны толгоп, машинада бир да жеринде сол жер жок. Бүт сварка. Эми грунтовый жолдо да объезднойдо да кичине талапка жооп бериш керек да. Uzun көмүр тапкан машиналар өтөт. Сүрүп кетет, жөлөп кетет. Азап жөлөп эки-экиден тынчып атабыз биз. Ушул жолду мына көпөрө салыныптыр. Тез араны түзөп берилеби ошол жолду? Жолдо объездин грунтовый кылып, майда кум төгүп,
Şibönke emес, mayda kum tөгүп жасап бердилер бизге. Ташап бүттүк биз. Чын, мынакей айылдарды көрдүңүз. 4 саатта биз Кошкорго жетип атабыз. 4 саатта. Тура байке. 4 саат. О, Деуга 70 километр. Деу айтат, бир техникам иштебейт, мен бир техникам мындай. Кытайга заказ берген, бал келбей атат дейт. Менен болобу? 4 айда бал келбеген болобу я? Айтсаңар тугандар, мындай болбош керек да. Күрөк менен көмөнбүз, күрөк менен сөйүнбү дейт. Күрөк менен сөйсө карап бергиле, болбосо эмне кыласың анан? Мына бул аксакалга да айтылган бул сөз. Туурабы аксакал, сиз бар болсуз. Эмне үчүн караган жоксуз? Мына элин асташып жооп бериңиз сиз. Деуга ишенбеш керек. Бул киши жеткен аферист киши. Мен ишенбейм, ишенесиңер ушул кишиге. Деуга эмне көрсөтөт? Байке, бир келесиң, эки келесиң, үч келесиң байке. Ташап бүттүк. Мына министрлер келерделер суу битке жер түрк койшот болду. Түнү менен суу сеп, түнү менен чыкты. Түнү менен. Мындай суу. Жолдо жумасына келип тургансыздар министрлер. Мына ушундай болуш керек да. Сиз келет дегенде түнү менен жанталаш суу себишти. Түнү менен жанталаш түрүштү. Баянтан бери эмне кылып атышты булар? 10 балабыз 6 миллион сом отуртуп да пайкет атат да. 10 миллион сом каралган жылына дейди да. 10 миллион сом. Мен сага акча берет 10 миллион сом деди. 1 миллион 900 сом, 1 миллион 900 которгондо. 1 миллион 900 которулу элек деп айтты. Мына за ушул деп начальник айтты. Анан биз жанагы консультант баланы издеп таап, жана 218 айдаган балага акча берет. Мен турам биякта. Мына ушул баланын телефон таап, бу кишиге биз жаманды айтты. Сен да таптап бер айдабай. Консультант бала экен. Такси менен каттаганың. Сен жөнүндө Бишкектен аметти, Бишкектен кылат экен дегенде сөз болду. Жумгалда бир да үй жакпайт экен дегенде сөз болду аксакал. Уккан болот жазып, Бишкектен сөз жок. Сиз уктуңуз. Бирок ушундай сөздөр айтты. Аметти сен Бишкектен жайып келсиң, Бишкек Жумгалда бир да үй жакпайт экен сизге. Мисалы да ушундай да сөз айтылды. Тамак аш жакпайт экен биз. Айлыктар асмандын башы, иномаркалар төбөт. Кудайга шүгүр алышат экен. Мисалы, анан бүгүн талап ушул эже. Бизге жаңы киредик, жаңы погрузчиги да бузуп. Ал кетти, погрузчик кетти. Эмилбек ак жүрөсүз. На мемежан. Кетти погрузчигин аренда. Турат бер. Турабы? Аны ишин болбой атасыз. Аны көмөлү деп сизге сүрүшпөдү. Погрузчиги айдаган механизатор жок. Ишенбеш керек байке. Механизатор бирге киши эмес да. Мон бар бүт айдайт. Погрузчик айдайт. Айланып кетти. Бүт айдайт. Погрузчик айдаганы бар, генератор айдаганы бар, самолет айдайт, самолет. Просто мындай кетти. Кое турула. Тугандар. Аягына чейин сүйлөп. Аягына чейин сүйлөп. Эки погрузчик бар. Эки бирөө кетти, ап башка кетти. Эчтеке кылбайт. Бир погрузчик бар экен, ал да бузуп. Ишенбеш керек. Эки генератор бар, бул да бузуп. Бул ойлаганга бир да тамагы башта жол кетти. Деуга ишенбеш керек. Шыбынга тып койсоз, техника жок дейт. Самосвал жок экен, бизге эмне үчүн мындай каралган эмес? Самосвал машта таап бергиле бизге. Бизге хол бергиле, бизге генератор бергиле, бизге погрузчик бергиле. Бүт бузуп мына. Калган утилиңерди алып кеткиле, тажап бүттүк биз. Анан мо дебиңердин системасын жаңылып, жаш балдардан коюп бердиле. Биз бирдекесе сакалды ишке катайта албайт экенбиз. Жаш балдардан коюп бердиле. Жаштардан. Сөзсүз эле жаштардан. Анан сөзсүз эле течактан эмес. Ушул айылдын ичинен жаш балдардан коюп бергиле. Мына жакшы билимдүү, жакшы курулушта иштеген, жолду бүткөн балдар толтура бизде. Чекесине серип чыксам мыйдан чыгат азыр. Монда чыкса остановление жасаганды билбейт. Түртүп коет, чалап эле жошулап. Мына азыр монда бир өтүп көрүңүз. Жошулап эле койду. Экиле күн. Мына момашты өтүп баратат. Мына. Могул кат өткөндө эле эчтеке жок. Мына кумдума чачып кетти. Ошонун баарына кумду ойзап берет. Могу кызарттын белинин ар жагы опчу каралган жок. Могу жол жазалды деп атасыңар быйыл, туурабы? Буга чейин Кочкордун деги апша караган жок. Которуп бергиле ошогон деги начальник. Сөз которула Кочкордун деги. Мына ошол жол жасалбаганда 7 жыл болду. 7 жылдан бери бир каралган жок жол. Жанагы Эпкин жолунун кесилишинде мондолгон көпөрөңөр бүттү, абес кылып койдуңар. Канча машина содот атат. Далай машина сүрдү тебеледи. Ошону бизге түзөп бергиле, тажап бүттүк. Бул бир. Экинчи аны айталы. Сусамыр Арал жолунун бир да жолу караган жок. Бир да жол түтүлгөн жок. Мунун каралган акчалары кайерге кеткен? Көзөмөлгө алыңыз. Кана помощник жазбайбы? Эмнеге жазбайбы? ДДХнын директори жазбайсызбы? Ушул барын карап бер. Арал эме тиги Сусамыр Арал жолу вообще түтүлгөн жок. Бир машина да өтө албай калды. Мендей болгон таштар түштү жолго. Биз деген мындайынан да кетсек болот, жолду карап. Айласектен бияк болбой калганда бияк менен жүрчү элек. Биягы да каралбай калды. Анан биз эмнеге каралбайбыз бизге? Биз элбиз да, туурабы? Сөзсүз эле шайлоого керек эмеспиз да. Же биздин көмүрүбүз эле керек эмес да. Ушул көмүрдө, ушул кара кечеде бүт карелерде бүт баары ушул 7-нчи этажда турат. Бүтүн баары бүт ушул 7-нчи этажда турган шумушкар асты түрмөгө камалып отурушат. Бүт байлардыкы. Ама Аралда посуңарды же алгыла булга силердин бир амай караганга укуңар бар экен.
же алып таштагыла кереги жок. Биз өзүбүз сөйлөйбүз. Же болбосо бесте конкретно койсун. Анан жаанда жолду чоң башлар өткөрүп тосуп берди. Жаанда консультант баштасам далай айнегине таш дейт. Жаман кат айдат бурга. Кат айдаган балдар. Ак пикап. Бул бир. Туура таштар айдайсыз, ал элдин талабы. Биз айдайбыз, 60-70 нормальный скорость. Мисалы, ушул жолдордун баарын карап бергиңиз. Могу объезден баарын түзөтүп бериңиз. Жанагы Рейхан менен мечиттин жанындагы башка кандыда бүтүп аткан жерде бар. Кытайлар жасап атат деди. Бирок мен объезд кылып берип койду. Эми айда жөгүш чалынып чыкса сога албайт. Ошол жерде карап бериңиз. Сиз барыңыз. Сразу эле 2 сааттан кетип калбаңыз. Сиз чечип бериңиз ушул жолду. Акимди көрө элек, мына азыр көрөм. Аким келгенде 4 жума, 8 жума өтүп, бир 4 көзөнү кыдырып койгон жок бул кишилерчи. Секретаршасы жок. Мына ушул талап. Биздин талабыбыз ушул. Биз жумгал эле чыкпайбыз. Эч ким мешет этпейбиз. Шайласа шайлаңар шайлап беребиз биз. Бизден биз наоборот силерден чоңдордон өкмөттөн зыянды биз тартып атабыз. Бизден силер эмес, силерден биз тартып атабыз. Неге? Шала кылыңардан, иштебегендиңерден. Ушул мына. Ушул ким бар? Салам алейкум, мына саксакал. Мен атым Кубан. Биздин жамшитсиз да, туура аким. Эми мындай укпайсыңар эмесе? Мынакей Кубан жазылган чаектен ар бир айдан 2ден. Эмо күрүп чоң айтпайды киши. Нары. Аркарак. Өкүлдөр мына бияка билбек болбойбу? Мына Замирбек Асылжебек аппарат. Маяк жагына өткөн. Сиздер бек өтсөңүздөр, карапай мен бек өткөлөчү келгиле. Артка өткөлө келгиле. Барыңар жакшы болот. Жакшы болот ошондо. Мындай тургула карапай. Маңдайына турсаңар. Ошондо кичине болот. Ушундачы. Ана биринчи Мен мына баятан бери айтып атпайсың. Уасарым аткара алмачы. Кел артка. Тегере келе мына боз исек турсаңарбы? Тегере келе мындай. Жок, туруле. Болду. Тыштан коелу керек. Мынакей баятан бери бизде мынакей министр айымыбыз. Мунир Айсангуловна. Зам министр. Биздин райондун жаңы келген Жумгал райондук администрациясынын башчысы аким. Мынакей. Жамшит Кадырович. Байгында келип биз менен жолугушуп кетпеди беле. Анан эми туугандар, бул жерде чогулуп атканыбыздын бир эле маселе биздерчи бир эле маселе бул жол көйгөйү. Бизде бөлөк маселе толтура болсо дагы бүгүнкү чогулганыбыздын эмеси себеби ушул жол маселесин көтөрүп чыгып атабыз да. Ошондуктан кече мынакей министр айым өзү эксперттер менен орун башчылар менен келди. Сиздердин көйгөйлөрүңүздү угалы, Жумгал элинин көйгөйүн угайын деп келди. Ошондуктан баарыңыздар мынакей ар бир айылдан 2ден жазылган. Кубан мына жакшы сүйлөдү. Чаектенчи баарын укту министр айымчы. Анан эми сүйлөй тургандарга берели. Туурабы? Сиздерде андан кийин сурооңуздар болсо бериңиздер. Тынчтаналы, кыйкырбайлы, өкүрбөйлү, туурабы? Мындай кишилер маданият туурак сүйлөп, баарыңар сүйлөйсүңөр. Мен сүйлөйм дегенде жаштакай колуңарды көтөрүп койгула. Ортодон чыкпагыла, сыйлашалы, урматташалы, туурабы? Анын үстүнө министр айындагы эми баягы аял зат болгондон кийин эми сыйлайлы эми Кудай ырбадыбычы. Азыр мынакей бизде ким тугалы? Birinci bek tuğalı. Anda minister ayırmasınız. Hakim bismine tanış edin. Her bir aylığa varıp tanış verelim. Anda bol anda yok minister ayımda verilen de. Hakim aslında 10 minut geçip geldim ona. Camsit sen söylüyor. Sen salamatlardı. Anan uçudan faydalanıp barınızlardı. Kurban ayıp menen çedilinde tutayımın. Kurban ayıp 4 yıllardan beri bilesiniz şu elimizin birimdigin bekemde kayrımdulukka, sabırdulukka vardık. Mesela ündögen ulu mayram. Bizde konuklar geldi. Bizde soğurda aytkanday birele mesele. Joldun hazır kavalı jana anın kuruluşu boyunça ötkönde ben daha jolukkamın. Jolup sizlerden soranganbız şu günkü ay tarafaga toora kelip kaldым. Şonu sizler toora түшүнүп, şu günkü makul bolgonsuzlar, ошол gün geldi. Анан биз ошондо сүйлөшкөнбүз, тиешелүү кишилер келип, şu жол боюнча, жолдун курулушу дагы башка жолго тиешелүү бардык маселелер боюнча маалымат алабыз деп сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын транспорт жана жол боюнча министри Абдыраева Гүлмира Курманбековна келип отурат, орун басары менен кошо. Анда сөздү сизге берсек, şu жол боюнча маалымат алып, анан ушул
тәртіпті сақтап, районымыздың елінің ынтымақ екенін көрсетіп, бағы жазылғандар өз кезегіменен сөйлеп, тиешелі сұрағыңыздарға, ұсынысыңыздарға жауап аласыздар деген ойдамын. Анда сөзді министрге бересіз. Рахмат. Саламатсыңар одағы. Құрманай Марик болсын. Мындағы байлықты. Азыр Замир айтпады ма? Замир біле? Құлан. Құлан. Барын ұқпайлықпы. Ұққандан кейін біз маалымат берелік. Азыр қандай тұролыр менге елабаттардың. Мен ошондуктан айтып атпаймын ба? Биринчи бул министр айым сүйлөйт, аягындачы. Силер сүйлөп албайсыңарбы? Көйгөйлөрүңөрдү айткыла, суроолоруңарды узаткыла. Андан кийин акырындан кийин ушуга жооп бербейби? Туурабы? Мындай да. Министр айым келди. Качан башталат? Качан токтойт? Ошонун баарын бизге айтсын да, анан акырында биз суроолорду жоюнчу. Башым айтып берсин, келгенден айтыш керек, моундай экен. Керек да чынында. Тендер боюнча айтып берели. Айтпасак деле көрүнүп атпайбы? Качан баштайсың? Качан бүтөсүң? Ошонун баарын элге дагы айтсын. Чөткө айтсын. Анда уккуланда чыдап. Тыштан турдайм угал эмес. Анда ушундай кылалык. Аксакал тендер боюнча айтып берейин. Азыр менин орунбасар айтып берет. Кандай эмне болгондорун баарын, маселенин баарын. Фамилияң аты. Менин атым Нурланбек Кайымбаев. Гүлмира Кулмекунун орунбасары болуп иштейм. Тендер боюнча маалыматты кенен кесир айтып берейин. Тендер боюнча жарыяланган предложенияларды 7-июнда ачканбыз. Ал жерде 2 пакет болот да. Биринчиси жанагы квалификация кыла турган, технический квалификация боло турган бир пакет болот. Анан экинчи пакет финансовый. Ар бири өзүнүн башын берет да. Өкөтөн жабык болот да. Биринчисинин квалификация боюнча отчетту 7-июнда ачып, ошону оценка боюнча отчетту международный консультант жана Азия өнүктүрүү банкы деп атпайсызбы? Ошолор берген эл аралык консультант подробно карап 10 күндүн ичинде отчеттун даярдап берген. Андан кийин 10 күндөн кийин биз отчетту жөнөткөнбүз Азия өнүктүрүү банкына. 21-июнда жөнөттүк. Ал жерде ошол квалификациядан 2 компания өтүп деп жөнөткөнбүз да. Квалификациядан 2 компания өттү деп жөнөткөнбүз да. Микрофон уюштуруп койсоңуз. Түшүнүктүү болсун да. Жок, мен түшүнөм, телевизордон уктум. Кайсы компания ала турганын айтабыз. Жок, кайсы компанияны азыр айта албайм. 2 компания өткөн квалификациядан. 2 компания өткөн, биз жөнөткөндөн кийин алар 3-чү компанияны кошту да. Азия өнүктүрүү банкы. 3-чү компанияны кошту. Биз ага каршылыгыбызды билгиздик. Анткени кайсы компания айтып коңуздар? Аны айта албайм. Неге? 3 компания. 100 күндүк марифи доклад берет. Биринчи жылда Üçüncü kampanya koşuldu da. Azia Өнүктүрүү банкы ушун кошула dedi. Aka. Баягы 21 аксакал бияк турпайлы. Күншүк бияк турганы биринчи. Анан сүйлөңүз. Тадини деген компания аз баа берип алып квалификациясы начарлайды. Аягы чатак болуп кетпеди. Аягында чатак. Ишен угалуу эм, сен угалуу. Ошол компаниялар өтпөсүн квалификацияны өдө койгонбуз да биз. Өзүнүн оборотный средствосы болуш керек, техникасы болуш керек. Ошого жараша өзүнүн опыту болуш керек деген требованиялар бар. Ошого жараша коюлган. Анан 3-чү компанияны кошту. Анан азыркы учурда биз баягы Азия Өнүктүрүү банкынын процедурасынан кетип атабыз да. Ошон үчүн алардын талаптарын эске алып туруп 3-чү условияны өткөзүп, азыр кайра Азия Өнүктүрүү банкына жөнөткөнбүз. Но ошол эле учурда биз силердин айткан талаптарыңарга макул эмеспиз. Жакшылап карап бергиле деп алардын антикоррупциялык службасына жазган. Биз бул айтылганыңызга мен түшүнүп бардым. Отсоңуз кептин башы муну экен да. Силер 2 компания өтүп атат. Бирөө Чайнырет дагы эле ушул Кытайда могу Бишкек Карабалта жолун жасап аткан компания да. Ал Бишкек Карабалта жасап аткан компания могу Аралда Өрнөккө чейинки жолду жасап атып, ылдый жасап коюп,
Көкөмөрдөн киргенде жолго чейин чыгып кеткенде качып кеткен компания болчу. Бунун жетекчисин мен билем. Могу Карабалта Бишкек жолунда иштеп аткан кишинин жигитин билет. Аты жөнүн билбейм, бирок өңүнөн тааныйм. Бирок ошол киши ошол жакта ошол компанияда катышып атат дагычы. Бул бир. Бизге мобилизация кылбай, ал компанияны келип алып бияка көчүп кел, дагы 2 жыл убакыт өтөт. Ага чейин силер дагы кетесиңер. Жапарып да кетиши мүмкүн. Антип убакыт созбогула бизге. Чайнородко өткөзүп бергиле. Көчүп келген базасы, асфальт заводу бүт курулган. Техникасы бар. Бир эле мага бөлпөлүү өткөзбөңүздөр биздин талап бул. 10 км, 20 км, 25 км, 70 км бөлбөгүлө. Жумаларыбыз 120 км бир эле берип өткөзүп бергиле. Субподрядчик жок. Субподрядчик болбосун. Могу консультанттарыңар иштебесин. Субподрядчик кереги жок. Энисей сыяктуу субподрядчиңер элдин баарын жеп отурушат. Бактыңар келип кашан манча алып кеткен, бакт азыр кесилип кетип 14 жылга кесилди деп атабы. Ошо киши келген. Андан ошо киши ошо келген. Бар болчу. Бирок бизге ошо Чайнородко компания бүт асфальт заводун куруп алды. Баарын даярдап алды. Бизге ушул эле компанияга өткөзүп бериңиздер. Бир эле. Биз жакынбыз. Жолду түттүп алабыз, каратып алабыз. Көзөмөлгө алып бергиле. Анан бөлөк компания, Азербайжан дагы компания кошту. Анан бул тигил бул деп бизди өкчөбөгүлө чүк өкчөгөндө. Бизге ушул эле Чайнородко эле бергиле, 120 км бир өткөзүп бергиле. Бир жасап берсин. Жана үчөөнүн кереги жок. Жана Бишкек Карабалта жолуңар жолотпогула бизге. Көрөт анын кереги жок. Ал жолду ошондогон жол биз күтөбү. Биздики дагы сыртта калабыз, эшикте. Андан көрөк бизге ушул Чайнородко өткөзүп бергиле. Могу консультантыңардын кереги жок. Могунда бир да киши болбосун. Бизге жаңы коюп туруп, жаңы коюп бергиле. Ушул компанияга өткөзүп бергиле. Надзорный орган жакшы кылып бергиле. Башканын кереги жок. Жолду грунтовый жасап берип койгула. Бака берип коюңуз. Бериңизчи, мен бир отурам. Айнан эл жок. Мына биз как активист катарында мени көбүңөр тааныйсыңар. Жол боюнча биз аябай көп аракет кылдык. Мынакей алттан ыза болуп атабыз да, мына өткөн эле мурда күнү келди министр айым, зам министр ушуганда да айттык. 3 жылда болгону 9% жумуш бүтүптүр. 3%тен 9% жумуш бүтүптүр. Анан эми бул өзү уят. Ошо министерство иштеди, айлык алып атты. Ушул калгандар эмне кылып жүрдү? Консультанттар эмне кылып жүрдү? Бөлөк өкмөттөр эмне кылып жүрдү? Ушул арманыбыздын баарын айтып, мына быйыл жыл башынан биз жогорку кеңешке, премьер-министр Мариповго, айылдык кеңештин төрагалары 13 печатты коюп туруп кайрылганбыз. Жолдун жана тендерди комиссияга бизди жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн, болбосо депутаттардан катыштыргыла, ошонун составына киргизгиле. Силер өз ара келишип кетет экенсиңер. Биз барып катышалы. Анан биз экинчи талабыбыз ушу Кытайдын компаниясына бергиле деп талап койгонбуз. Анткени буларда абдан мүмкүнчүлүк чоң экен. Техникалык немелер, каражаттар абдан чоң экен, иштегендер да абдан мыкты экен. Бүгүнкү күндө 3 компаниянын ичинен бир Кытайдын компаниясы 55 миллион доллардын тегерегинде акча сунуштаптыр. Мына береки азыркы Чайнород болсо 44 миллион акча сунуштаптыр. Ал эми жана сиз айтып аткан Карабалтаны салып аткандар 39 миллион сунуштаптыр. Анан ошону Азия өнүктүрүү банкы аз сунуштаган деп тендерди комиссияга болбой, ушуну киргизсеңер аз сунуштаган компанияны биз артыкчылык беришибиз керек деген немелерди жазып аткан экен да, биз ага макул эмеспиз. Аз сунушталган компания ал өзү сапасыз иштеп коет. Биринчиден, бул дүйнөлүк практикада дагы мынчаны кылдыйкы суммада жол жасалбайт экен. Ал эми көп берген Кытайдын компаниясына дагы макулдук бербей эле коелу. Мына биз эл талап кылабыз. Строго талап кылабыз. Силер кимиңер болсун, эмне болсун, биз ушу Чайнородко бериңиздер. Ал 5 миллион айырмасы бар экен, бирок зато биздин жолубуздун сапаттуу болушуна биз ишенебиз. Мына биз Мариповго да ишенбей калдык. 24 мартта келип, 1-июнда башталып калат. Кудай буйруса, биз ылдамдатабыз. Жеке мен өзүм көзөмөлгө алам. Мен сиздер менен ар дайым кабарлашып турам. Биз Кара Кече жолу боюнча да айткан. Кара Кече жолуна мен өзүм барып көрөм. Келим кайра деген. Мына 4 айдын жүзү болду. Бастырып келмек түгүлү кабарлашып койгон жок. Биз конечно менен кабарлашпайт. Мына акимге эмне үчүн айтпайт? Губернаторго эмне үчүн айтпайт? Министрге эмне үчүн айтпайт? Зам министрге эмне үчүн айтпайт? Эмне үчүн алар келип алып бизге информация бербейт? Мына эми күз келди.
агыс башталып калат. Андан кийин анан ал тендерден утуп алгандары техниканы сап келет, алла-мулла деп октябрь болот иштеп алып кетип калат. Деп силер калган кышында силер неме кылдыңдар. Ошентип атып 3 жыл ошентип өтүп кетти да. Мына жолдун башталганына 14-жылы башталган, 18-жылы бүтмөк, бүтмөк түгүнү мына 21-жылы эчтекеси башталган. Башаламан болуптур. Мына сезон башталат. Урматтуу министр, замминистр. Мына Мариповго биз ушунчалык өзүбүздүн ишенимибиз кетип атат да. Мисалы, кадрларды алмаштырып коюу менен бул жумалдыктардын көйгөйлүү маселеси чечилбейт. Мына талант деген жигит сиздин ордуңузда иштеген. Анын билими тайкын эмес болчу. Ушул жолдун долбоорун түзгөн мыкты адисти бири ошол жигит эле да. Сиз дап келди, сиз деле мына 2 жолу келдиңиз. Эмне маселе чечип атасыз? Мына көрдүңүзбү? Сиздерди министрди алмашып коюп, замминистрди алмашып коюп, девин начальнигин алмаштырып коюу менен жумгалдын дагы жолдун көйгөйү чечилбейт, урматтуулар. Туура. Анан эми биз урматтуу Молбекке жыйынга катышуучулар. Эгер биз мыйзамдуу чогулуш Булар канчанчы министрлер жүрөт? 3-министр келип атат. Биз ушуреки чогулуштун резолюциясын жазышыбыз керек. Туура. Биз президентке ден ошо талап коюп айтышыбыз керек. Урматтуу Садыр Жапарович, биз сиздин саясатыңызды түп тамырда колдойбуз. Өзгөчө мынакей, бир кишинин башкаруусу болуп, мен бардыгына жооп берем дегенсиз. Сиздин астыңыздагы кызматкерлер толук кандуу иштебей атат. Ошорекилер бир мүнөттүктүү мындай мамиле менен келип, могуреки маселени чече албай атат. Улам кечиктирип атат. Мына 1 жыл бою бир тендер өткөрө албаса, бул эмне деген министрлик, эмне деген тендерлик комиссия? Ошон үчүн сиз ушу жумгалга келип, өзүңүз келип эл менен жолугушуп, ошол көйгөйлүү маселени жеринде эл менен чечип бериңиз. Биз Мариповго ишенбей калдык деген кайрылуу жасап деп ойлоп атам. Сиздердин ана макулдугуңуздар менен да анан ушундай чечим кылсак, ошондо биз мыйзамды талап койгон болобуз. Анан сөз айтылган сөз боюнча, анан Facebook'та калып калса, ошо боюнча сөз бою жерге учуп кетет да. Анан эми бул кишилерди мына түшүнүлсө болот. Булардын да колдон келбей турат. Анткени мыйзам ошондой экен. Тендердик комиссиянын жүрүшү жанакыдай экен. Ал эми акча берип аткан, кредит берип аткан нерсени ошо талап кылып ала албай атышат да. Тоскоолдук болгон тендердик комиссиядагы мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуш бербей атасыздар. Сиздер эми мен жаңымын деп айтасыздар. Мына ошо жаңы деген нерсе бизди элди жакынчылык алып барып атат да. Жыл сайын эле алмашат. Же премьер-министри, министри, замминистри, акими, бөлөгү, төлөгү бүтүн эле. Анан эми ал мен жаңымын эле дешет. Анан да ошону менен элдин маселеси чечилбей атпайбы, айланайындар. Мен силерге жаман жакшы айтайын деген ниетим жок. Бирок иш ушундай болуп атат. Эл кыйналып кетти. Эл айласы чектен чыгып кетишти. Урматтуу эл журт, бул жол деген абдан ыйык. Ата-бабабыз илгертиден жолду ыйык кармаган. Жол дегенге таштан да таштабайт. Жол дегенге заара кылбайт, жол дегенге түкүрбейт. Жол деген Кудайдын супарасы деп коет. Мына айдын балдар супара дегенге түшүнбөстүр. Эчкинин терисин абдан катуу ийилеп туруп жүнүнөн. Ошонун ичине унду сактап келген. Ошондон көмөш жасап, ошонго жупка жайып, ошону бүт азыктарын ошол неменин ичине, супаранын ичине сактап келген. Анан эми ыйыктыгы ушундан да, анан ушул ыйык нерсеге биздин мамлекет башчылары мындай туура эмес мамиле кылып атышат да. Мына бардык аткаруу бийлиги абдан кашаңдыгы болуп атат. Талапка өтөлү, талапка. Айтыңыз азыр. Эми ар бир айылданчы 2 деп жазылганбыз. Ошонун кичине регламентти сактап, ошол эмеден чыкпасаңыздар. Эми бул жерде мынакей Кызыл Туудан Жоробай деген аксакал жазылды эле. Жоробай аксакал. Маалыматты аягына чейин берип койбоймунбу? Кандай дейсиздер? Маалымат аягына чейин берип койсоңуз. Окуңуз байке. Министр сүйлөйбү, замминистр сүйлөйбү. Аягына чейин оюн бөлбөй укпайлыбы? Кандай дейсиздер? Келем артка расширение кылып коюп тургандар келе. Келин, артка дагы. Аксакалдар артканын артка. Тартып койчу. Урматтуу туугандар. Видеого болчу. 19-да келип кеткенбиз, ошондо дагы маалыматты бербедикпи? Кандай келгенбиз. Анан ошондо да айттык эле, тиги тендерный процесс мыйзам чегинде өтөт да. Мыйзам чегинде өтөт. Аякта мисалы комиссияда 7 киши бар. 7 кишинин артында өзүнүн семьясы бар. Аяктан эми үстүккө босток эле баягы
талап койсок эле макулдуу эле бар кол көтөрүп эле кете бербейт ата эми элдин талабын айтып атат баке. кет башы менен жооп берет да. Жок, силердин айтканыңар туура, мен эч кандай каршылык сүйлөгөн жокмун. Силердин айтканыңар толук туура 100%. Биз деле ошону жолдоп атабыз, баягы ошол максат менен кетип атабыз да, баягы күчтүүрөөк компанияны алалы депчи. Бирок тилекке каршы ошондой баягы биздин мыйзамда дагы кредитный соглашение менен кетет да. Ошондуктан алардын процедураларына баш ийеткенбиз, ошондуктан алардын процедураларын сактаганга биз мажбурбуз да. Ошону айтып коеюн дегем. Андай мага барып кымбаттуу жумгал элим. Ошо менен бул Гүлмира айында министр айында экинчи жолу жолуктуруп атам мен. Жана үчүн байылым деле ошо биринчи күндө эле жакшы талаптарды койдук элек. Жана үчүн мен бир суроогум 1-2 жолу айттым элем. Мариповго жолугуп сөзсүз менин саламдоомду айтып коюңуз деп. Ошону сиз айттыңызбы Мариповго? Айтып туруп, анда мен өзүмө жооп берип коебуз. Биринчиден. Экинчиден бүгүнкү аким мен сиз менен биринчи жолу жолугуп атам. Кечирип коюңуз, катуу тийсе. Эл сизди күтүп калды, сиз элди күтүшүңүз керек болчу. Тура. Министр айым биринчи келди, ана сиз келдиңиз. Сиз ушелин келип министрди тосуп алышыңыз керек болчу. Же бул тоготостугуңуз болуп атам, кечирип коюңуз, катуу тийсе. Анан бул жол боюнча айтсам, мына 14-жылы башталды эле, Атамбаев баштаган. Анан кийин бул Сооронбаев келип чарчкандай кылып кетти. Жээнбек келип Сооронбай Жээнбек келип. Мейли ага деле кайылбыз. Анан ушу министрлер алмашкан сайын эле убадаңарды бересиңер, деле эчтеке деле жумуш аткарылбай атат. Менин бир талабым бар, мына элдин көзүнчө айтып коеюн. Жаңы фирма келеби? Бизге жаңы консультанттар келсин. Бизден мурунку консультанттын кереги жок. Ана көрбөдүңөр мына консультанттын эмне кылганын. Ушу күнүгө текшерип атабыз дейт. Мен үйүм таманы, жолдун таманында менин үйүм. Şu konsultantlar gelip dileğine maçlı menен çаңдатып берип кетишет. Таш менен урабыз деп балдар нападение жасагандан дагы биз токтотуп койдук. Койгула эми алда иштеп атышпайды. А көрсө иштебей эле чарычкандай кылышыптыр. Анан кийин мен айтарым, бул жанагы алдыда Калыбектер айтып кетпедиби? Ошол компанияны карап атанын кереги жок. Бизге могу чайнорду бергиле, ошого өткөрүп бергиле. Биздин талабыбыз, жумгал элдин талабы биринчиден. Экинчиден, ошолор сапаттуу иштейт, биз ишенебиз. Анан жанагы болбосо, биз жанагы көмүр мына Кыргызстандын 3 областын багып атат. Кара кече 3 областын багып атат. Бишкекти бүт тетисти багып атат. Эми ошонун баары тосулуп калса, анан министр айым сизге эле күч келет. Ошону эмитен барып тиги президентке айтасызбы, кабинеттин төрагасына айтасызбы, эртерээк чечип эметкиле. Ата жол көмүр тартылып атканда тоскондо ошондо сизге күч келип калат. Анан сиз ошондо айым экениңизди, эркегиңизди карабай туруп анан жанагы тияктагыларга барып кошулуп каласыз. Анан düşün аргысын. Ошону аракет кылыңыз. Ишиңерге ийгилик болсун эми. Мен кыска эле сүйлөп отурам. Урматтуу мына министр сиз келипсиз. Аким да келиптир. Мына ааламга жол айылдан башталат дейт. Жол оңолгон кишинин иши оңолот дейт. Мына президент өзү убада берген куйрукчу катанын жанында турат. 24-күн. Мен калп айтсам деди, ар жагын айтты. Эми илгери биздин чоң апалар, чоң аталар, кай аталар, кайнелер, боом капчыгай. Чукулдук, бом, этмен күрөк менен жаскан жана поезд жолду. Чоң Чүй каналдын эр билөөнүн баары согушка кеткенде ошолор жасаган. Оборот айран ичип бир тиын акча албай, чынбы? Биз билбейбиз. Алар айтты. Жолду аягын турат. Мен айтып кетейин. Мына бу Арал суу замыр жолун, Арал мен куш жолун, Долондун жолу, Кызартын белинде карды көрөгөнбүз дейт. Мына зор техникалар турат. Мына акчанын баарын Асылбек Жээнбек Жепир деген эл арасында сөз. Кенелерик турат. Аны эмне экс-президент кылат? Президентти биз чакырганбыз, келбей койду, көрдүңбү? Ал түрмөдө жатат, жата берсин, бирок ошол келип жолду оңдотсо болмок да, карабай. Мына ушул жерде иштеген балдар акча албай туруп, сум ташын сатып акчасын алышты, ушул жерде балдар жакшы билет.
Анан бул өзү кандай болот? Кыз такыр түшүнбөй калдык. Анан бул жолдон оңдорткула, мына мисалы Каракөчкүнүн бир тоголок көмүрү бар болсо, баягы текст жарылган эчтеке эмес. Ал Бишкек бүткөн көрүнсө, жумгалдык эчтеке эмес. Жаман эле акыбалда болосуң. Президентке биз салам айтып барлы. Баягыңыз эле айттык эле. Анан президент келген жок, аким айтып айткан жок, анысын эле билбейм. Асым камасынды жедиби? Асым камасын. Мен айтып берем. Камаглат. Келе сүйлөп мен айтайын. Сен айта аласың, айта албайсың. Губернатор келген, эмне келген жок. Орынбасар кайга келсе сен анда. Бер куйручукта мынакей 4 представитель мынакей сүйлөдү. Айылдан айтамыз. Азыр мынакей куйручуктан Değişen oldu çay, elanayım kulay. Uyattım. Salam aleykumlar. Ben Uzak'tan geldim böyle. Bizden Koçkorko yeri 75 kilometre. Biz şu Kıtay'da Japondordun eski maşinelerinden oğru sırkoğlarda alıp dönüyoruz. Barganda kızarttın beline çıkmayla ölüp kalıp atacaklar. Yoldan taza büttük. Gömürünün dele gereği yok. Bunday olup otursa cavuz gerek. Тегин Бакиев айткандай тезек менен эле жагып калган ширагыбызды жагып өлгөнүбүз артык. Жолдон тазадык. Бияка алып баратсаң чаяка жетпей кызыл туудан өлүп калат жертиги түгөл сайдан өлүп калат. Бияка жетпей кызартан белден өлүп атат баары. Эми ушуну талап койгула да. Ушинтип эле сизге окшогон министрлер келет кетет болду. Жолубузду болсо жеди. Бизди болсо 16 республика кылып салды, карабай коюшту. Ушу турган Бакордун кички айылына 4 айылга асфальтты куруп берип атат, биздиге килейген жумгалга курбай атат. Эми булардын эле максаты болгон атат, тиги жерден алтын ала турган болуп атат. Андан кийин тиги жерден темир албайм, көмүрдү алып албадан баарыбызды ооруп кете турган болуп атат. Баарыбызды алени болуп ооруп өлө турган болду элдин баары. Могу чаңды карагылычы. Эки жолу малдарыбыз андан өлүп атат кырылып. Биз уже тазадык. Августтун 20-ларынан баштап жол тособуз баарыбыз. Атпесек такыр болбой калды. Тура. Мынакей баягы бала ыйлабаса эмчек кайда. Чынеле ушучу. Биз эмне жыргагыбыздан ушул баарыбыз чогулуп жумуштардын баарын таштап коюп, ушул көйгөйдү жазып атабызбы? Келип атабызбы? Азыр деген өзү базып атат. Балыбыз менен жербиз менен оокат кылып атабыз. Туура. Мынакей Көлөк район болсочу, Көлөк район болсо, Жумгал районуна карагылачы. Күндөп канча деген машина, канча деген тонналардын бардыгы Жумгалдын кара кеч алтынынан чыгып атат. Мен куш турат аркы жактачы. Канакей Жумгал району, эмнебиз менен мактанабыз? Эмнебиз менен мактанабыз айткылачы. Же бир куруп койгон бир учреждениябыз жок. Жана мына таксисттер дегеле жолдо жүргөндөрдүн бардыгы ажапты түшүп айылдан келгендерге да сөз берсеңиз жаштардын как раз мынакей аким келип калды, Адыл Солтоевич келип калды. Биздин уул экен, биздин балабыз, баарыбыз куда сүйөк тууган аяш болуп. Кызлардын жаштары да келиштир, Азим. Жаштарга сөз берип калачы, асеже берип калачы. Конкретно талап болот. Жаштарга бербейсиз. Талап айтсаңар, жаштар. Айылдарга бербейсиз. Сапаров Адыл, мурунку акимибиз, учурдагы зам губернатор. Мынакей 4 жылда 18-жылы ушул жол эксплуатацияга берилмей. Сиз ушул 4 жыл аким болуп туруп, калганы мисалы үчүн эмеси укугу жок болсо дагы, сиз дагы ушул 4 жыл ичинде ушул жолду Байке артка жүрбөйсүз эми, болбоду. Сапаров келди. Sözünü ukuralım, veriniz. Yok, vermeyeyim mi yok? Mınakey 4 yıl hakim oldu. 4 yıl hakimdi içinde 18. yol başlasa dahi Mınakey Adıl Soltayevich
bir жол ушул жол эмне болуп атат деп айтам. 9%тен менин күчүм менен ушул жол, менин ушул жол 40%ке жетти деп сиз айта аласызбы? Эмне үчүн контролго алган жокпуз? Адыл Солтоевич, айтсаңыз мынакей, мына биздин эле ул, биздин бала, биздин уулдар. Эмне үчүн саз губернатор болуп кеттиңиз? Ачык айтыңыз. Акча бар. Туура маселе. Карагачтын акчасы бар. Кеттиңер ошо. Колдоду да эл. Ачык айтайын. Жо эмне ишин? Урматтуугандар, мен сиздер менен биргеликте 4 жыл кызмат кылып жүрүп чоң иштештим. Эми жол боюнча айта турган болсок, жолду биринчиден мамлекеттик маанидеги. Ошо жолду эле чачып берет. Мамлекеттик маанидеги жол. Таксы айтып, эки чоң барып келген проект аткарылды биздин учурда. Датка кемин аткарылды, бул мамлекеттик чоң деңгээлде. Алан керек ошол менин убагымда ишке ашкан. Сен жолду айтчы. Андан кийин жол боюнча Минтранс жоопкер болуп эсептелет. Курдуруп аткан Минтранс, мамлекет тарап. Биз бери карагыла. Биз окубачы кичине. Кубанып келген. Салынып аткан убакта кышылап койгон. Кайсы жерде бул эле жол эмес мына. Эмеге чейин, Көкөйгө чейин келип бүттү да тура Кызылсыкка чейин. Ошол жерде ар ылдый жагында аска зоогол жолдор салынды. Ошол жерде биз жергиликтүү бийлик катары биздин ар бир структура бар. Жанагы МЧС, экоинспекция. Ошолор менен бизге тиешелүү нерселерине, сапатына, башкасына дайыма кагазыбызды жазып берип турат. Мына бул жерде конструктор бар. Ал эми жолду толук кандуу Жунгал районунун акимчилиги көзөмөлдөйт, аткарпайт. Толук кандуу Минтранс өкмөт өзү салдырып атат. Биз ал жерге кийлигишип, ал эле бул деген полномочия жок болчу. Биздин полномочия, биздин кылып бере турган нерсе шартты түзүп жергиликтүү ошол жердеги инерттик материал болобу, башка нерсе болобу, ошол жерге айдоопкеттер тарабынан баарыбыз шартты түзүп бердик. Каерге келип отурам десе, каерден таш кумун алам десе, иштей турган баардык шартын коюп бердик. Бирок тилекке каршы келген фирмалар жакшы аткарылган жок. Ошол эле сиздерден чыккан фирмалар келип Тодининин кылбай аткан иштерин, начар кылып атканын, башка кылып атканын мен убагында 4-5 жолу барып сиздерден өкүлдөрдү алып кына Марат бу жерде тартып отурат го. Мен менен бир нече жол барды. Минтранска кирип убагында маалыматтарды берип айтып атат. Туура эмес салып атат. Отставка болуп атат. Качествосы начар болуп атат. Карап бериңиздер деп мына казсоп балдардын баары бу жерде турат. Бизге мага эмне жүктөсө мен ошону сиздер менен бирдикте абийирдүү аткарганга аракет кылдык. Ал эми менин асыл эже, сиз түшүнүктүү адамсыз, баарын билесиз. Райондун компетенциясына кирбейт. Муну көзөмөлдөп күзгө жараша. Бере бер суроону, бере бер. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша биз Минтранс менен чогуу иштегенге аракет кылдык. Минтранс эмне бизге заказ кылса, жериңди чеч. Ошол эле кезде жанагы элдер кирип кеткен жерлер бар. Мисалы үчүн чейиктин ичин оңой эле огула канча жерди бошоттурдук. Мисалы үчүн элдер жылбай туруп атты. Кызылдыктын ичи туруп атат, Көкөйдүн ичи туруп атат. Иштегендер билет. Ар бир айыл менен иштештик. Ар бир айыл. Адылбек эми токотөрдөн сиз токтоттуңуз, короче, кирише албайт экенсиз. Бул кишилер керекке Минтранс менен сүйлөшөлү. Минтранс болгон нерсеңерди барып берип атат. Кечип коюңуз. Заңгыберат, эмгибер. Кечип коюңуз. Мен да бир сиздер айтып атпайлы. Жолду салдырып аткан бул мамлекеттик маанидеги Минтранс жок. Жолдун көйгөйүнө эки киши келип турат. Анда мен бир суроо берейин. Минтранс чечеби? Же область чечеби? Эми ар бир оско деген 8 тонна деген бар, тонна. Жума болот. Карагачеден пайдаланып коюп. Мен суроо берейин. Карагачеден пайдаланып. Эстени иштеткен жоксуң, аким болуп туруп. Эмне биз? Мага ченчи 100 сулой. Кочам болчу сүйлөндү атат азыр. Адыл Солтоевич айтты. Биз мамлекеттик администрация башчысы болуп бере албайбыз деп. Минтранска суроо коюп Минтранс асыл эже мындай. Минтранс эгерде ушул жумуштун кылып атканда жергиликтүү бийлик
bir nersesini чечип бербей кармалып калды. Силердин күнөөңөр деп айтып көрсүн. Биз бирин да калтырбай бүт барын бүтүрүп бердик. Эми жооп берип коюңуздар. Атка дыңлачы, байке. Сүйлөп бер, атка дыңлачы. Bizga jazo beradi. Tinchlaninglar, masalasi. Kariyer masalasini chechsa, vaqtida bitadi. Yoqdan o'tirgan. Anda so'zning qisqasi bunday ekan. Hakimlar, gubernator, zam gubernatorlarchi hech narsa chechmaydi ekan. So'z mamlakatlik bilik chechmaydi ekan. Только bundan nari. Только men rasman so'rashimiz kerak ekan. Ular men qanday keragi bor? Biz hakimning keragi yo'q andachi. Hakimga orasi hakim kelsin. Keragi yo'q anda hakimlikchi. Hakimlar Hakimden ne vatandaşı? Gubernator işini çözmeyin. Anlamı polka nitrasmenle çetişeli. Давайте. Abda vapun. Место самоуправление мы за негізінде түзден түз тежесі бар. Жолдың üstünden kaysı keme kurat, kaysı kampanya kuruvatat, kaysı tender uttu, kat menen kayrılıp, mintrans menen tüzme baylanışıp, prezidentke çeyin şunday olup atat dep tüzden tüz hakimdin, hakim şu gözlemlep duruş gerek. Mıyzan boyunca tüzden tüz tejesi var. Mına güzel şimdi biz ele çok atlayız bu. Mına caz ayında el kat yazdı o mına. Kim tamam siz söylemeyin şey etken okuttunuz. El özü kat yazdı oşoğa çeyin Mintranskadagı Preme Jogorku Kengешке болуу эч кимден акимияттан кат келген эмес. Деудандагы жол куруу ишканасынан эч кат келбес. Мына бакча эле элдер өзүбүз кат жазып бардык. Мына 2000-3000ден ашын кат жазды. Адамдар кол коюп барышты. Мына министр айым өзү билет. Биз ошондо барганда сразу ушу 3 күндө срок дегенбиз, 5 күндө акчасын чечип берген чындык аны. Чынбы ким энчи? 5 күндө чечип берди, котоп берди деуга. Аны деп айтпады, тоң болуп атат, түрт албай атабыз депчи, тоң. Жол баса албай калган болчу. Ошондочу. Аким боюнча түздөн түз тиешеси бар. Мына мыйзам боюнча. Ушуну айтса, мыйзамдуу жагын айтып койду. Бул киши айтса, жакта жанагы жер маселеси, жер бөлүү боюнча эгерде жолго жер керек болсо, элдердин үйү болсо, аны жылдырганга, ошондой маселелерди жергиликтүү бийлик чечпесе, биз чече албайбыз аны. Буларда тиешеси буярлар. Эми 20 тыгыз иштешибиз керек деп атат. Эми кийинки аким, мынакей Адыл Солтоевич отмазкага чыкты. Эми кийинки мынакей аким келет дагы, мынакей мен бул кишине отмазкага чыгам. Болгон нерсени биз жеткирип берип аттык. Бул киши айтып атпайбы, жанагы нерселер жеткирген үчүн Тодини компаниясынын бир тараптуу чыкты. Ошол жерде 22 миллион 9% акарылды. Адыл Солтоевич башкасы жок деген эле кетти 9%. Биз жазында келгенде премьер-министрибизди бул жака эмне жөн эле келди ойлоп атасыздар. Мына Саркош биздин жетекчибиз ошол жерде туура жеткирди. Момдой кылып атат. Тодини өзү келип базасынан бери көрүп кетти. Кайсы премьер-министр? Марик өзү келбейди ушул жерде. Ушул жерде келип. Сулуу киши келип өң көрсөтүп коёюн. Унутпай отуруңуз. Ошол киши келип айтып кетти мынакей. Тестесип берели. Аткарып берели деди. Мен Адыл Солтоевич чуксаңыз. Адыл Солтоевич чуксаңыз. Эме. Биз ал Мариповго тоюп бүттүк. Бизге көйгөй била. Эки киши келди. Силер десеңиз отурсаңыздар. Биз көйгөйдү айтып алалы. Бул киши айтып атпайбы? Айтпай атасыздар депчи. 4-күнү жыйын болду мына правительственный туурабы. Мен ошого катыштым. Катышканда мен премьер-министрибизден мурунку азыркы кабинет министринин башчысынан сурады, айтты мына Жумгалда жолдун көйгөйү болуп атат. Сиз өзүңүз барып айтып кеттиңиз эле. Ошол сроктон кетип атабыз дегенде бул кишини кайрылып турдуңуз. Бул киши айтты. Мына аз калды. Срогун бул киши өзү айтат болуш керек. Аз калды, мына бүтүрүп беребиз. Бизден кыргыз тараптан бүттү, банктын эмесин күтүп атабыз депчи. Биз деле ошонун баарын көтөрүп берип атабыз. Булар айткандай жатып алып. Жок, туура, сиздин милдет экен. Биздин губернатор убагында койдуруп жеткирип атат. Койдуруп алынбайт. Азыр сиздерден нерсеңиздер сразу бизден. Адыл аке, койсаңыз эми эң нерсени айтпайын. Силер боюнча отур. Буларга тежесип нерсени. Элементарный дейиңер депсе, кирелериңер, тагушуңар иштеп эткенде, мына сиздин түздөн түз жумушуңуз бул карабай көзөмөл кылып, эмне кылып жүрөсүз?
Siz kim öttü? Niye öldürüyorsunuz? Ben işte gel. Bireydir boyunca aytıp koydum. Çok haklısınız. Siz ağır vurup durun. Sizden birisi sizden birine kadar geçeceğiz o da. Buna zamı kızıyor. Niye bu adam bize var? Hareket öyle. Yok kurban bana. Devimlerde. Hana bak. Hana hareket işte. Çok geçti. Orada var mı? Yok. Çok ne geldi ben anlamayı için. Muhammed Bey söz verelim. Assalamu aleykum. Yok ağrısı demez amca. Kişkile de basıyor. Kızartı Taşlar Oyunun Төрағасы Assalamu aleykum. Жалпы жумгалы элим. Биз могу жерденчи бул жактын сөзүн укпайчы, биздин сөзүбүздү укпайлычы. Чурулдашып өрбөйчү. Биринчи мына урматтуу мына министрлер келип атат. Биринчи уктук мына. Сөзүн айтышты, келишти, жолугуштук. Эми биз ар бир айылдан келип аткандан кийин бир эки сөз болсо да көйгөйүбүздү айтып туруп кетели да. Кужу болуп эле интернеттен угулбай да. Кеч келип калдым. Жок, бири-бирибизди унутпай атабыз. Эми биздин көйгөйүбүздү мисалы мен кызарттан келдим. Жалпы эле жумгалдын жаштарынын атынан сүйлөйм да. Жумгал жаштарынын атынан сүйлөгөндө мына жолду канча жылдан бери көрүп атасыздар. Чоң машина менен келгендер, чоң машина менен келип жолдун аңдөңүн сезбей эле келип кетип атышат. Мына бүгүн министр келет деп туруп, мен азыр келип таң калдым. Мисалы Кызыл Тун ичине качан күнүгө суу төгүлүп атты эле. Мына суу төгүп азыр түрттүрүп эчтеке мынтип мээр түстөп койду. А кызарт жакта муштумдай таштар жолдо жатат. Жол качан киши келерде түртүлөт, качан киши келерде суу себилет. Мындай учурда эл чаң жутуп, мына мал жылкылар жөтөлүп атат. Жылкы качан жөтөлчү эле, мал качан жөтөлүп, мал качан оорчу эле. Ал кайра эле ушу карапайым элдин чөнтөгүнө күч келип атына. Баарыбыз дарын алып атабыз, дарылап атабыз. Андан кийинки маселе мына кара кечеден көмүрлөрүбүз кетип атат, камаз-камаздап. Көмүрдүн үстүндө биринчиден таразасы туура эмес, үймө жыйма, жанынан жеңил машина менен кетип барасаң көмүр үстүңө чачырайт, бес бой. Кайра үстүндө мындай эмени да сакташ керек. Палага жок, көмүр чыгып атат. Кайра ал көмүр деген кандай жолдо ызыкта, сууда газ чыгарып атат мисалы. Малдар ооруп атат. Көмүр боюнча дагы жол боюнча дагы жол беле жетелчи көмүр. Мындай кылалы. Жок. Эми көмүр өтөт. Тура айтыр. Тура маселе. Бул жакка биз ар бирибиз көйгөйүбүздү айталык. Анан кийин ошого жооп бериңиздер. Анан сиздер да жеткирчү жерлерге жеткирип туруп анан кийин элге жакшынакай кылып чечип бербесеңиздер. Элдер качанка чейин эле чаң жутуп, түсүн жутуп эле. Мына көмүр биринчи Жумгалга эмес, биринчи Кыргызстанга Бишкекке барып, Бишкек тетис болгондон кийин анан бизге эптеп Москвич менен Сапок менен көмүр айылдарга тарайт. Бизге Жумгалдан бизге көмүр чыгып атат деп эле биз местный лугуска салып көмүрдү тосупчу, көмүрдү күргүр жаккан жерибиз жок. Дагы эле тетиги жаңы жыл декабрга чейин көң менен жагып анан кийин анан көмүр бизге 1 тонна 2 тоннадан аран кирет. Базаларга, топ базаларга көмүр түшпөйт. Топ базада көмүрлөр биринчи шаарга жетет, анан бизге келет көмүр деген. Мына ушундай болуп атат. Анан эми биз көйгөйүбүздү айттык, эми сиздер жеткире турган жерге жеткирип туруп, туура чечип бербесеңиздер, жаштар жатып бербей, ар бир айылдан чыгалык дагы чечелик өзүбүздүн көйгөйүбүздү өзүбүз. Мына жолду тосолу десеңер мына эл менен биз, жаштар менен биз чогуу чарам. Муну менен деле зейин. Анан ар бир айылдан келгендерге эки ооздон болсо да сөз берели. Тура, жаштар кел, кел. Сөздү бөлбөгүлө. Жана келгенде жазып атканбыз, айтып атканбыз, ар бир айылдан. Жаштарга Эми азыр арттагы нерсени сүйлөшпөй эле коелу. Будущий сүйлөшөлү. Эми качан жол башталган тастерине жакшы элесиңер, Минтранстан келдер. Мына Филипптин начальнигинен тиги байке келип, июндун 1-inde как положено келип жол башталат деп бизге обещать этип кеткен. Июлда келип как положено башталат деп бизге обещать этип кеткен. Ар 15 күн сайын гидер сүрүп турат. Ар бир айдын башына аягына населенный пункттарга суу себилет. Ошентип бизге обещать этип кеткен. Адыл байке өзүңүз барып атасыз. Андан кийин мына мен Кызылтун өйдө башында жашайм. Ал жака суу себилбей, мен бир айчкам 4 километрден жогору окуп келет чынында. Балдар көп аяктачы, көп балдар. Эми эметесиңер, карасаң жолдун чаңынан бала көрүнбөйт. Бир машина өтүп кетсе, аркасынан бир 2 минутка чейин чаң көрүнбөйт. Анан мен акимге кайрылдым, аким могу таза суу салынып атканда барып алып келет. Эмнеге водовоздор иштебей атат, ошону карап бербейсиңер десе, только населенный пункттарга чачылат, силер деген населенный пунктка кирбейсиңер деп койду. Биз эмне малбыз баягы кирбегендейчи. Баягы ким? Залкар байке. Боспалай. Мына мурунку. Силер деген деп эмес. Мурунку айтым, Боспалай. Силер деген населенный пунктка кирбейсиңер. Анан силер эми жакшы билип келдиңер. Тоготор жери, силер билип келдиңер да турабы? Качан жол башталган тап, кайсы фирма өтүп келген тапма.
ошону канча күндүн ичинде башталат маяк ошону эле так айтып бергиле. Ана мояктан эл мына жол тозобуз деген оюбуз бар. Чынында баарыбыздын оюбуз бар маякта. Бизге айткыла, бир срок 1 жума коебуз. 1 жуманын ичинде маяка техникаларды алып келип бергиле. Баштасын. Талаптарын коюп атышат. Жаштар. 3 кире бергиле. 3 3 айынан келген бала, Русия деген бала. Деудің қолынан делесі келбейді екен бақша. Андай болмаса, фирманы алып беріп маяққа қойып іштесін. Болмаса мына Минкрас өзіңер көземелдеп маяққа техникалар. Чапчам оны. Чапчам. Сүрдіріп, анан дағы отырады, күн чойзар. Анан дағы мына. Если түртпейбиз, вообще эметпейбиз десе анда бир тоголок көмүр чыгарбайбыз, маяктан аз жабабыз, мына боз үйнөп турат. Жабабыз дагы жолду. Биз хотя бы жолду ушу ойдон туруп турсундар бизге. Түрткөндө деле пайда жок. Жок, мындай урсаңыз, министр айым мына. Жанат Амир айтат, "Ии деле башылык отас, талкан суунткандан да айырмасы жок болот." Сиздин сөзүңүз атынан көрүп. Эмеңизди көрүп атам азыр. Жок, жазын, мен мынтем тигинден берсе бир болгон жок. Азыр урсаңыз. Азыр мына азыр министр айым көз бугуп атабыз, Зарылбек кетти, арызын жазып атат. Мисалы да мына. Эми кое турган кишиси бул бир. Ал момда акалда келиш керек болчу. Келген жок, аким өзү келиптир, замы келиптир. Давай стакан. Карындаш маржын чыкты. Асакасы сүйлөөсүздүк. Ара жыл болот, келин. Келин турган. Качан башталат? Келин турган. Качан жол сүрүлбөй аңгы-дөңгү өчөт, сразу көмүр токтойт, ишкекке көмүр өтпөйт да. Ошо Генсромго так жооп берип коелат. Аппаратты жооп берейинчи. Жооп берсеңиздер. Техника боюнча эмес. Техника эмес, качан башталарын жооп берип коелат. Башталар качан башталат. Тура суроо болду. Жол жөнүндө эле жооп берип коелат болду. Министр айымга берейинчи. Жок, бериңиз, сиз тараптан бугалы. Отурбачы. Астындагылар отурай көрмөйт. Ертең келе жүрүшүн эле теки бошот. Токоточу. Таштап туруңуздар 1 минутта. Тендер боюнча артка турабыз, бага көргөн диктенде айтып турабы. Следующей неделе болбойт экен. Акырын турсаңыздар угулуп атат баары. Дагы 1 жума болуш керек. Мына бул жума өтүп, 2 жумадан кийин уже тендердин жыйынтыгы чыгат. Канчасында точный датаны айтып коюңуз. Бул деген жанагы Азия өнүктүрүү банкынын жообундан эметет да. Ал деген бизге жанагы биздин позициябызга жана 3-чү компаниянын коштоду ушуну деген позицияны биз Министерство финансов өзүбүздүн позициябызды жиберип головной офиске Манилага жибергенбиз. Ушуну деген жоопту күтүп атабыз. Кайсы компанияны кошту ошондо? 3-чү компания. Атын айтып коюңуз. Тендерный процедура болуп атат, аны айта албайм. Тендер. Мында 3 компания эмнеси эмеси бар эми? Эмнеге жашырышат? Финансовый предложениясын ачтык азыр. Изучаем, карап атабыз. Деген да бош. Жана аксакал айтып атпады беле? Финансовый предложениясын боюнча да, ушул менен ушага тартылып калдык. Жана разницасы 55, анан кийин 45 деди беле, 44 деп, анан кийин 34 миллион деп. Биздин мыйзабыбызды өзүңөр билесиңер. Закон о госзакупкасын билесиңер да. Эң ким минимальный төмөн сумманы бергенде ушуга деген бизде баарыбыз деген багалып калдык. Критерийлерди карайсыздарбы сиздер? Же суммага эле карайсызбы? АБРдын Азия өнүктүрүү банкынын жоопун күтүп атабыз. Ушул деген жооп келсе эле сразу эле контракт түзөбүз. И мобилизация работ, бияка дейин жанагы техниканы сурап атпадыңар беле да, уже компания бияка алып келет. Сиз ушуга каршылык кылганга прямо укугуңуз барбы? Элдин атынан эл менен оюл кайрылып атат. Если 39 миллион менен катышып аптыр ал компания, бирок биз ага каршыбыз. Кат кетти уже. Ушул боюнча кат кеткен, изден кеткен министерство. Биз аны иштетпейбиз, только чайланатка бергиле. Биз ушу талап бүттүк силердин талканыңардан. Бул бияктан почему деген бизге деген Азия өнүктүрүү банкы жообун керек, потому что они одобряют. Жанагы одобрение бериш керек да компанияга. Ушуну деген ушуну күтүп атабыз. Ушул тендер боюнча
Короче, мындай экен аксакалдар. Ал тендер өтүп, ал ачып, ал белгисин берип, алчысын алгандан кийин башталачак да. Август, октябрь болот экен. Ага чейин бизге жана техниканы бере аласызбы, бере албайсызбы биз сурап атабыз. Техника алып келип бергиле деп. Депке жумалга. Сүйлөшөлү чоң. Мына жаш балдардан 5 оор. Азыр мына. Урматтуу министр. Азыр 3 ой иштеп атат мына азыр. Босто иштеп атат. Чече алат. Бизге чече албай калат. Элдин алдында айбы неме болду. Сөзүбүз кыралды. Mo бизден илгери сүйлөп койсуң кел. Сунуш. Макул. Азырчы. Бийликтен алдына пакетин ачып кийинсе эмес. А биз ушуга чейин мүмкүнлүк беребиз. Бизге ушул маселени чечип бериңиздер. Мына бүгүнкү эртеки маселени азыр чечип бергиле. Техниканы кой бергиле. Биз да окатыбыз кредитибиз бар. Алга карабыз бар. Окатыбызды кылабызбы же силердин да кайры тендерни күтүп отурабыз. Ушундай болот бизгечи. Тендер чечилбейт ал. Чечиле турган маселе эмес ал. Бизге азыркы мына моореки минуттан баштап мына могу жолдубузду түзөп эметип ушулардын аракетин кылып бергиле бизгечи. Рахмат, тендерибизди койдук. Анстен закон жашай деле беребиз. Эми хорошо. Ушуга жеттик да. Айтып атасыңар, Кочкордун кереги жок, Тияктын кереги жок деп бу жерде кыйын болуп атасыңар. Эми угуп туруңар, мени перебивать этпегиле. Бириңдер сүйлөп угуп тургула. Мына Кочкордо девун начальник Зарлык жумгалдыкпы? Зарылбек жумгалдыкпы же каяктан келдик? Жумгалдык. 4 жыл болдубу? 4 жыл болду. 3 жолу түшүп 3 жолу келди. Мен сүйлөп атпаймын. Жумгалдык эле жумгалдыктан коюп бергиле дейсиңер. Эмнени кыйратты жумгалдык Зарылбек? Кое тургула. Жашпы, карыбы? Ал эмеге карабайт. Алчы. Ага деген иштарман киши керек. Ага деген баш керек. Тажрыйба керек. Жаштарды да коюп алып көрүп атпайбызбы жаштардычы? Жаштар деген көрүп атабыз. Ошондуктан мынакей деун айтып атасыңар Зарылбек. Зарылбек азыр жок экен. Байгүнүмүн министр айымдын көзүнчө келген. Зарылбекке мен ошондо айтканмын. Зарылбек сен каяктыксың? Тааныбайт экенмин Зарылбекти. Мен жумгалдыкмын дедим. Мына аксакал турду. Сен жумгалдык болсоң, эй, сөймөйүңдү эле соруп койбойсуңбу? Сөймөйүңдү сорсоң эле жетет сага. А төртөөнү болсо жумгалга жумшабайсыңбы дедим. Сенин дедиң. 4 жыл болду уятың жок дедим. Айына АБР 1 сом төлөбөйт деп атат. 1 сом төлөбөсө эмне министрлерге келетканда Зарылбек чөнтөгүнөн алып тиги грейдер менен түрттүрүп же болбосо суу септирип атабы. Айына жумгалдыктар угуп тургула. Айына жумгалдын деусуна миллион деп которулган акча АБРдан. Миллион деп которуп атат. Ай сайын анан жумгалдык жебей, аны эмне Кочкорлук жеп атабы? Же оштуктар келип жеп атабы? Бери карасаң кое турчу, кое тур. Жөн кое тур, кое турчу, бери карабайсың, мен кое турмайсың. Эми ошондо кое тур, сен мени кылдатпай кое турчу, эмне кылыш керек бизчи? Ошондо айтып атабыз. Кеп Кочкор, жумгал, же болбосо ош эмес. Кеп иштеген киши керек. Кочкордон келсинби? Келсин Кочкордон. Жумгалга зыңкый иштеп берсин. Наоборот, биз барыпчы, ошо бөлөк жактан келген кишиге требованияны жакшыраак кое алабыз. А өзүбүздөн болсо, ай, бул өзүбүздүн бала, тууган, ото колду. Мына Кочкор, мейли Кочкордон келсе келсин. Иштеген киши керек. Иштеген киши керек. Мен түшүндүм. Иштеген киши. Шергазиевди кара бере аласыңбы бизге? Мына Деудан казарманда. Шергазиевке кеткени жиргеган жокпуз. Кайра бере аласың, каныбек экени. Бере аласыңарбы? Чалган эм отурсаң эмчи. Мына бүгүн токоте турган жери бул да. Мына эгерде Деу бети таза болсо бүгүнкү жерге келмек. Бул жерге келип Деунунчу болгон АБР мынага акча берген жок. Мени асыл эже жөн эле шыбап атат. Мага деген күнөөнү коюп атат деп могу жерде барыңардын алдыңарда отчет бермек. Совесть жок. Ал уже замешанный в коррупции деп коет. Коррупцияга замешанный деп коет. Ошондуктанчы. Ошондуктан Деуну мынакей кетти. Ошондуктан бул жерденчи жумгалдык тиги бу дебегиле. Эй, бери карасаң, ким иштейт ошол Асыл иштейм деп төшүнгө чуркап жүргөн балдар бар. 1 сомдон мен зыян келтирбей эл үчүн жылаң айлап чуркап иштеп берем деген балдар бар. Бар мына. Азыр сүйлөп барып берем мына. Бүгүн азыр чыгарып кеткиле. Жылаң айлап чуркап иштеп берем ушул балдар үчүн. Ушул жол үчүн өзү жерде таксовойдо жүргөн балам бири. Болду, мындай кылалы. Адыл жана жеңишкен үчүн бул дагы тактап билип точка кое алалы. Анан кадрды мынакей барастарда аким турат. Жаштар барасыздар дагы ошол жерде мынакей бул жетекчилик менен келишип туруп чечип аласыздар. Ошондой кылалы. Азыр сиз эгерде ошо коюп бергениңер иштебей турган болсо силерге жооп бересиңер. Өзүм турам каш. Азыр салам айтты. Расылгын бул жерде мына азыр акталарда кыдырып атат. Эртең кара кечеге келип жыйын кылабыз кышка даярдык боюнча. Андан кийин жумгалда 2 күн бүт айылдарды кыдырат.
Ким? 3 күн. Губернатор өзүчү. Кыдырып атат, бүт айылдарды кыдырып келет. Жумгалга 3 күн берет. Менден өтүндү. Саламдоо айтып, так дагы конкретно айтып кетсин. Азыр мен президент менен байланышып жолун айтам деп. Болду жакшы. Аманат кылып айттым. Сиздер бизде да кыйнабаңыздар. Областта дагы, районда дагы так кесе айтып бериңиздер. Бул башталат биз элибизге ошону айтабыз да биз булар менен ошол жумушту аткарабыз. Буга чейин деле мына чыдап, көнүшүп бири-бирибизди суранышып келдик. Эми элдин андан аркы чыдамдык кетти. Туура. Сиздер конкретно айтып бериңиздер. Сиздер ошол жерде билесиздер. 1-август дегендер 1-август 28-июль 28 деп айткыла. Биз дагы жаман сөз угуп, элибизге кайра келип шылдырып. Туура. Биз дагы ушул жерде жамандыр. Туура айттың да экен. Ушулар менен аралаштык, буртаган болдук. Жаман сөз айтышыбыз келбейт биз дагы. Туура айттың да. Бар тең. Числасын айтыңыз, министр катары келгенден кийин. Если ошол числада болбосо анда башкача болот. Биз ошого чейин жол тосуп туралы. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздү тутаңыз, биз ошол закон катары кабыл алып алып, ошо менен иш алып турабыз. Техника берилип бекен берилбейт сурап бериңиз. Жаңы беришimiz керек, утирдин кереги жок. Эртең губернаторубуз келген. Техника жаңы беришimiz керек, утирдин кереги жок. Тура айтып атат. Бизден 2 күндөн губернаторубуз келет. Алыс тургача угулбай калды. Губернаторубуз келет. Сиздер айткан нерсени биз элдин баарына жеткирип кыдырабыз. Айтабыз, туугандар мына министрибиз келип кетти, муга чыдап бергиле, момча калды деп. Анан бизди эмеге отко сууга калтырбаңыздар. Бизди азыр тепкилейт эл мына. Мен деле келдим, мен деле ар бери жолдон учуп кетейин деп келдим. Бул киши менен сүйлөшүп чалып айттым, Кочкорунда иштебей атат, Жумгалыңда иштебей атат. Кочкорун вообще иштебей атат, 7 жыл болду. Иштебейт вообще. Тигиде иштедипти, бир грейдерди бир жактан бирди, бу жактан бирди чыгарып койгон. Кочкордун дебосун которуп бергилечи турган чечим. Уже тажатты. Кочкордукун алмаштыргыла, Жумгалдыкын алмаштыргыла. Башка сырттан алып келгиле болду мына. Анан качан жумуш болот? Техника боюнча айтып койгула. Эртең башталабы? Техника боюнча жооп беребиз. Жумуш болду, ошо менен иш алып турабыз. Жумуш боюнча. Министрлерге ким канааттандырды му? Мен канааттанган жокмун мен. Мен башка канааттанган жокмун. Адыл саада суроо. Эме президент келсин дебедик беле. Келип алып силерге бир датаны айтсак. Ага, нерсе айта алам. Да, алып чолосуз да. Министрибиз өзү айтсынчы, өтүнүч сиздер. Министрибиз өзү айтты. Министр айым. Азыр мынакей губернаторубуз настоятель министр өзү айтсынчы, өзү суралсын деп. Ертең жок, отурсаңыз эми жок эмас, сүйлөшүп келдиңиздер да. Оргондо азыр эми бар жок дегенге аны керек жок. Кечкиндүү сөзүбүз билбей урмабек айтып кетти. Биз жакшы эле аяп турабыз, эркек болгондо. Тапшырбаңыздар, биз могул жерде аткарып, элибизге түшүндүрүп. Канчадан бери күтүп атат. Коюп бериңиздер, биз ошол боюнча иш алып барабыз. Жоон угал, жоон. Бол сага шел техникасы айтабыз. Ошону бере аласыз, точно айтыңызчы. Билмирен сөз угал. Тендер боюнча. Значит, мен айткандай жана айтпадым деле да. Дагы бир жума керек. Жооп керек. Азия өнүктүрүү банкынан берет. 26-27 дейбиз. Анан кийин дагы 2 жума контрактный заключение болот да бизде. 2 жуманы. Бир ай. Бул тендер боюнча. Азияда жанагы жол боюнча, техника боюнча. Жанагы туура айтылды. Нурлан дагы айтылды. Асылбек сиз дагы айтыңыз. 10 миллион Азия өнүктүрүү банк бөлүп берген. Отдельно мынакей болуп жолго эле. Тодини участогуна жанагы 70 километр. Мурунку компания. Мурунку компания. Деуга, Жок, Азия өнүктүрүү банк. Деуга. Кимге бөлүп бердилер? Деуга. Деуга деп айтып бар жакта. Почему азыр деген жанагы зарлаган карап калдык демеси. Зарылбек байкен. Акча бар. Бияктан деген техника жетпесе, азыр жетпей атат. Жетпесе меселе жетпей атат. Аренда алыш керек болчу. Бияктан деген жанагы погрузчик же самосвалды иштеп эметиш керек болчу. Биринчи күнү деген иштеп эметип кеткенден кийин жанагы азыр дагы айтып атпадым да, асыл сиз айттыңызбы же бияктан деген грейдировка болуп эле жанагы суу болуп эметип калды деп. Март айында эле бияка деген 5 водовоз жибергенбиз. Башка областьтан алып, бояктан деген чаң эмеси чыкпасын деп.
иштебейатты. Мен дегенге биринчи күнү өзүм өтүп атканда көрдүм да, бир эле эки жөн эле чыгыштап атышат алар. Күнүнө толтура Солярка чыгыштап коюп эле эч кандай суу себилген жок. Эчтеке себилген жок. Силер надзор кылбайсыздар, вообще надзор кыла албайт экенсиздер. Биз деген өзүбүз сүйлөшөбүз. Биздин кадрыбыз, биз биякта карайбыз аны. Бияктан деген азыр да уктук. Азыр бияктагы жанагы резюме же балдарды азыр эметсеңер, алар менен таанышып, билип аларды дагы карайбыз, каралабыз. Ушул боюнча жанагы тендерди мен айттым, техника боюнча айттым. Siz точно как айта алган жоксуз. Техника боюнча айтпаңыз. Техника боюнча айтпаңыз. Ошол жолду бизге мына бүгүн эртең керек тотпой мына бизге ал тендер деген ал понятно да ал эртең болот контракт анын баарыбыз эле билебиз. Силер билесиңер, ошон үчүн так айта албайсыздар. Бизге маякты жума сайын сүрдүрүп берип туруңуздар. Эл кыйналып кетти мына биякта таксидегилер эч ким чыкпай атат. Жумуш жок, чыкпай атат. Эл жашаш керек, кредит төлөш керек. Жолду өзүңүздөр көрдүңүздөр, турабыз сиздер деле аба менен жүргөн жоксуздар да. Жолду көрдүңүздөр, Адыл байке келдим. Жол болбой калды, бизге жол керек, жума сайын сүрдүрүп берип тургула. Ошого күчүңүздөр жетеби? Айынан келген жетектештер. Мында эмнеге кылбай атасыздар ушуну? Ошону кылбай атасыздар. Ошол жолдо келатат бияка. Дагы бир грейдер беребиз. Жаңысы жок. Эжеке, анда Кочкордун алар дүйнөгө бербейт. Кочкордун алар келет анда. Анда азыр чыгырын салып, азыркы эле минуттагы эле маселени чечип бериңиз, бүттү. Тендерди жылдап кыласызбы? Жанагы эле мен эле сурам. Ушул эки эле жумушту аткарып бериңиз. Ушуну айтып коюңуз болду. Биз кылдык, мына сиздерге да совместно кылып атасыздарбы, иштеп атасыздарбы? Кылыңыздар да элдин эмесин чечиңиздер. Хотя бы ошого күчүңүздөр жетет туурабы? Сүрдүргүлө күндө. Тендер болсун башталгыча. Жума сайын эле сүрдүрүп турган. Жума сайын белгиледи. Жума сайын сүрдүрүп, суудан чачтырып бериңиз болду. Айтып келе атасыздар. Айтпа. Тендер алып бермеген жок. Өзү айтып кеткен жок. Уже доверие жок. Уже жолду тозобуз деген маселе болуп атат. Мына биякта бүт бар жолду тозобуз деген маселе болуп атат. Ошого мына эме караңыздар, кайдыгер карабаңыздар, мына барыңыздар келип эле анан. Өмүрдүн баары токтоп. Анда биякта муну тигини деген болбойт мына. Жума сайын бүгүнтөн баштап сүрдүрүп бериңиз. Азыркы маселе чечилген жашасын. Кочкордун жолуна Кочкорго иштейм деп жакшы. Сиз азыр 24 барасызбы община? Барасыз. Техникасын көрө кетесизби? Көргөнсүз. Кадр маселеси чече албайт. Артка жылбайсың. Кадр чечип берсе, жумушту баштайбыз. 5 бала бар азалып барабыз. Жолдун эмесин уктуңуздар да мына. Бир срок где-то 10-15. Так айтып кол. Адыл байке. Жок, айтылган жок го байке ошол. Бизде айтылган жок. Айтып койбойбузбу? Ошондо 2 ай дегени. максаты августта болуп калып атат. 20 август болуп калып атат. Ошо 20 августка чейин мына бир жумада мына грейдерди берсин дагы деун начальнигин шайлайлы жума сайын сүрдүртүп, жума сайын эмесин азыртан башталат. Эме, грейдер эмес, түтпөс эмес. Бизге кум төгүп түзөп берсин. Бу кыздардын ар жагы какмак. Биягы башы. Таскак болуп биягы. Бизге чоң грузовой коодон бирди бергиле биздин депке. Бизге 2 грейдер, 2 погрузчик болсо, мону пачет кыла алат. Таш чыгып калган артанчы. Аңгыз болбойт. Үч жол болуш керек. Суу кызында кылабыз. Самосвал келеби? мына бүт уже интернетке кетип атат. Мынакей. Прямой эфир. Түз эфир. Эме министр консультант алмашабы? Байке. Сүйлөп койсуңуз. Байке койтуңуздар биз. Урматтуу туугандар, жыйынтыктайлы баардыгы оюңарды айттыңар, жок унуттуңар. 20-августтан кийин башталат деп. Жок, 20-августта. Эми эң кеч калса деп атышат, баягы тендердин нормалары боюнча. Анан экинчи маселе, 2 күн болду арызын жазган. Себеби өзү баягы
талаптарды, силердин суроо немелерди эске алып, өзүнүн арызы менен кетти. Анан кадр боюнча как раз ушулардын буйругу менен дайындалат. Биз сунуш беребиз. Азыр айтып атасыңар, 5 бала барбы, 5 канча болсо, 1 саатта жетишесиңерби? 1 сааттан кийин чайыкта жолугуш айылдагы кишилер адистигин карап, тажрыйбасын карап, анан өзүнүн да убадасын алып туруп, ошо кишини дайындайлы дагы силер айткандай тендерди бүткөрсө, мына жолду судургөнүндү баштайлы. Мына укойсуздар азыр жаштардын атынан сүйлөп койсун. Мен атым Марат Оторбаев, жаштардын төрагасы болом. Биз көптөн бери 2016-тан бери көтөрүп жолду. Чайнаровдун салган проблемаларын да көрсөткөнбүз, көбөй жарылып баштагандарчы. Учурда дагы ошо Чайнаровд салып кеткен 195, жаттабасыңар 195-километрден ары вообще кошмар болуп атат. Сел түшүп атат. Анткени буну карабаптыр, туура эмес коюштур ошо. Сел түшчү жана эмелерди снабжение туура эмес туруп калган. Аяк кошмар болуп атат, таш түшүп атат мисалы. Бүткөн асфальт жазылган. Биякта болсо мында моер өзүңөр азыр эле карагыла, саздап жер. Берде деген былтыр мына Азаттыкка чейин чыгып, мына Замир байкелер турат, биякта эл чыккан, эл чыгып саздак жер. Берге деген астына деген жана скали таштар төшөлөт экен, негизи мына билесиздер. Андай төшөгөн жок. Күнөө кимде? Күнөө Минтрансtada. Мисалы мына акимдер эчтеке полномочия жок эле, эч кимки жок экен. Ошол убакта карашкан эмес. 2 айдан кийин, мисалы 2 айдан кийин консультанттар айтып атат, тойдени туура эмес салып коюптур го. Энисе болсо эми канча 24 миллион элди алдап кетти. Акчаны берет. Азыр ушул бойдон кайра салып кетсеңер, монун астына таштар бизде фактылар бар, сурасаңар. Кандай салынган мен бүт тартып алгам. Кандай таштар төшөлгөн, эмне материалдар. Мисалы проект изменения киргизебиз деп кеткен, анда сизге чейин билбейм, силер уже 3-чү бир зам 3-чү министр менен жолугатабызда. Канча болуп кетти? Вообще чечилбейт. Ошондуктан моерден эл чыгып атат да. Моерди ушул жерди жактап саздап бер по-любому суу чыгат. Жазында суу чыкты ошол жерден. Ошол жерди мына бул жерди тоуда моерич, тоо жак менен өткөрсөңөр болмок. Бул акчаны аябай эле жок ал проект. Ошол бойдон эле уруу эле депти. Тойдени айтып атат бизгечи. Тойдениге барсак айтат, "Ой, бизге Минтрансыңар проектке киргизип берсин, акча бөлүп берсин, мага эмес, мост жасап беребиз" дейт да, качейинчи. Ошондуктан ушуну да карап койгула да, мына ушу 2 участок мен айтайын деген. Анан Кашка кыянды көтөрүп салдыңар. Түшөбүз деген көтөрүп салышты. Калган консультанттар эч надзор жок, карашкан жок. Ушуларды устуруш керек. Бизге убакыт канча кишини мисалы алдап жолго салып ушу бүттүк, тажап бүттүк. Если сиз чынында чече албайсыз, көзү жетип атат байке. Багы айланып келип силер деле чоңуңар бар. Ушу президентке эле айла жок эмебиз калды. Өзү келип ушу жерде ушу эл менен жолугуп, өзү чечпесе башка